Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз үйлөрдүн курулушу, табиатта турак жай куруу, турак жайдын мааниси жана функциясы. Балдар, эгер силер турак жай, үй куруу түшүнүктөрү менен таанышсаңар, эстетикалык табиттерди өркүндөтсөңөр, алган билимдериңерди иш жүзүндө колдоно билүүгө үйрөнсөңөр, тыкандыкка, максатка умтулуучулукка тарбиялансаңар, анда бүгүнкү сабагыбыздын максатына жеткен болобуз. Андан сырткары, интеллектуалдык билгичтериңерди мында үй курууну анализдегенди, салыштырганды, жалпылаганды өнүктүрөсүңөр, логикалык ой жүгүртүүлөрдү өркүндөтүүгө жана ошондой эле айлана чөйрөгө кылдат мамиле кылууга, эмгек тартибине, эмгек маданиятына тарбияланасыңар. Бүгүн балдар, үй куруу темасында тарых, информатика жана биология сабактарына да байланыштырып өтөбүз. Сиздерге сөзсүз түрдө онлайн сабак болгондуктан уюлдук телефон, интернет тарихи менен, окуу китеби, жумушчу дептер жана ар кандай түстүү сүрөттөр же үйлөрдүн картинкалары, аларга керек болуучу үйдө бар буюмдар эсеп керек болот. Балдар, бүгүн биз турак жай маселеси жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Айланаңарга көз чаптырсаңар, турак жай бул баш калкалоочу жай. Коопсуздук, ишенимдүүлүк, жылуу жана тынчтыкта жашоо гана эмес, кооздук экенин дагы көрүүгө болот. Курт кумурскалардан баштап адамдарга чейин ар биринин өз турак жайы бар. Ар бир турак жай бири-биринен айырмаланып турат. Окуу китебинде табиаттагы турак жайлардын курулушу, анын мааниси жана функциялары жөнүндө толук айтылган. Төмөндөгү сүрөттөргө көз чаптырайлы. Мында силер турак жайдын түрлөрүн көрүп турасыңар. Биринчи сүрөттө атайын эс алуу үчүн даярдалган көлмөнүн үстүндөгү тапчандар же болбосо кичинекей сөөрүчөлөр турат. Экинчи сүрөттө дагы кооз жаратылыштагы эс алуу жайлары. Үчүнчү сүрөттө балдар, мында биринчи, экинчи сүрөткө айырмаланып эмне? Чакан, кандай бир кампа сыяктуу ээн талаада үңкүрчө сымал даярдалган. Төртүнчү сүрөттө карагыла, мында бүгүнкү заманбап үйлөр бардык шарты менен, кооздуктары менен даярдалган үйлөр болуп көрүнүп турат. Ошондой эле жаныбарларга даярдалган үйлөр, мына сонун кылып атайын канаттуулар үчүн даярдалган эксклюзивдүү үйлөр, кооздуктар. Бул жерде дагы карагыла, жаныбарлардын өздөрү, табиатта жаныбарлар өздөрү даярдаган үйлөр. Бул адамдар тарабынан жаныбарларга даярдалып берген атайын үйлөр болуп эсептелет. Эми айткылачы балдар, сиздердин жашооңордо турак жайдын мааниси кандай? Ал эмне кызмат аткарат? Турак жай куруу үчүн кандай материалдар колдонулат? Ушул суроолорго жооп берүү максатында биз биринчи практикалык ишти аткарып көрөлү. Темасы практикалык иштин жаратылыш материалдары менен иштөө жана алардын касиеттерин окуп үйрөнүү. Турак жай курууда кайсы жаратылыш материалдары колдонулат? Биринчи бөлүгүнөн баштап, мисалы үчүн фундаменттен баштап, үйдүн бүтүндөй бөлүгү бүткөнгө чейин катары менен жазып, кандай өлчөмдө колдонулат, кандай көлөмдөгү үйгө, бул боюнча иштеп, дептериңерге жазып аласыңар. Экинчи практикалык иш. Убакытка жана ачылыштарга жүрүш жаса. Ар кайсы доордогу өз крайыңда тургузулган курулуштарды изилдеп үйрөн жана баяндап жаз. Балдар, бул жерде эми биз тарых сабагына саякатка барабыз. Тарыхта силер коом өткөнсүңөр, алгачкы общиналык коом, феодалдык коом, андан кийинки
коомдор, анан азыркы учурдар деп ошол ар бир коомго тиешелүү үйлөрдү алар кандай болгон, кандай шартта жашашкан, кандай курулуш материалдары колдонулган, ошолор жөнүндө кыскача маалымат жазасыңар. Анан өзүңөрдүн жашап турган турак жайыңар жөнүндө дагы баяндама жазгыла. Мында турак жайыңар кайсы жылы салынган, канча бөлмөдөн турат, кайсы курулуш материалдары иштетилген, орто эсеп менен ата-энеңердин жардамы менен турак жайга кеткен чыгымдарды эсептеп чыксаңар болот. Мына бүгүнкү күндөгү азыркы курулуштар бардык шарты менен, бассейндери менен, эс алуу жайлары менен, же болбосо эксклюзивдүү үйлөр. Жаратылыш койнунда башка бир форма менен эксклюзивдүү салынган эс алуу жайлары же болбосо үйлөр. Балдар, эми төмөндөгү суроолор менен силер менен кыскача баарлашып көрөлү. Силердин оюңарча турак жай деген эмне болушу мүмкүн? Курт-кумурскалардын, канаттуулардын, жырткыч жаныбарлардын турак жайлары кандай болот? Жапайы жаныбарлар үй жаныбарларынан эмнеси менен айырмаланышат? Ушул суроого кеңири ой жүгүртсөңөр болот. Сабагыбызда балдар кайсы бөлүк же кайсы жаңы билим жөнүндө алдыңар? Эмне кылганга үйрөндүңөр? Жана кандай кыйынчылыктарга туш болдуңар? Үйдөн балдар 5-класстын технология китебинен 3 параграфты, 3-1 параграфын окуйсуңар. Окуп, негизги жерлерин жазып аласыңар. Номер 1, номер 2 практикалык ишке жооп жазып, ар бир доорго тиешелүү сүрөттөрдү тартасыңар. Жана видеодо берилген ар бир суроого ата-энеңердин жардамы менен жооп жазасыңар. Бардык аткарган иштериңерди жумушчу дептерге жазып, ошол боюнча менин WhatsApp номериме же поштага жөнөтүп коесуңар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки онлайн сабакта көрүшкөнгө чейин урматтуу окуучулар, келечектеги турак жайыңар өзүңөргө ыңгайлуу жана